Нерезгелди Атаев. Башкы маштыруучу Гуванч Канаев. Ал эми болсо Мальдив аралдарынын курама командасы төмөнкү кураммен оюн жүргүзүүдө. Биринчи катар санда дарбазада Исмаил Фатих, 5-чи өзүбүздүн Түркмөнстан. 9-чу катар сандагы чабуулчу Аламурат Курбанов эсеп санын ачып отурат. Алгачкы мүнөттөрдө эсеп саны 1-0 алдыда Түркмөнстан. Катачылык борбор бөлүктө 5-чи катар сандагы Ибрахим Исхан контр чабуул. Түркмөнстан чабуулда, сол канаттан пас керек борбор бөлүккө. Кайрадан Мальдив аралдары контр чабуулга ыкчам түрдө умтулууда, алыстан сокку. Мальдив аралдары 3-2 барууда, жакшы бир мүмкүнчүлүк, пас керек, сокку. Мальдив аралдары топ менен контр чабуул, алыстан сокку, рикошет орун алган, жаңылышпасам. Оңонутка пас, соккуга мүмкүнчүлүк болобу? Ой, жакшы бир мүмкүнчүлүк бар Мальдив аралдарында, сокку, рикошет, жана алыстан сокку. Кайрадан пас борбор бөлүккө. Мальдив аралдарынын чабуул аракети, пас керек, алыстан пас так эмес. Жакшы ою чабуул аракеттерин көрүүдө борбор бөлүккө жакшы бир комбинация орун алат окшойт. Алыстан сокку, жана гол. Түркмөнстан эсеп санын 2-0 жеткизип отурат. 10-чу катар сандагы Анагулиев тамандын учу менен дагы бир мындайча айтканда ыкма менен бир аракет менен бизге Мальдив аралдарынын жеңиши керек. Түркмөнстан чабуулда, Анагулиев сокку, жана 3-чү гол. 14-чү катар сандагы Нерезгелди Атаев, тагыра 13-чү катар сандагы Кадыр Беренов гол жараткан. Башкы бештиктеги оюнчу мына Сахедов сокку, жана гол. 4-0, эсеп саны 4-0, өтө кубаттуу сокку, тамай сокку, жана эсеп саны 4-0 өзгөрүп отурат. Сахедов, Анагулиев жекеме-жеке чыкты, жана сокку, 5-чи гол. Кылычмурадов, 5-чи катар сандагы Кылычмурадов гол жаратууда. Эсеп сан 5-0. Шул жерден негизи топту деңгээлдеги кысым албетте көрүүдөбүз. Түркмөнстанда 6-чы гол. 6-чы гол. Даянч Гараджаев, жетчеби жок. Байрамов өзү чабуулга чыгууда. Түркмөнстан чабуулда, жекеме-жеке чыгуу, 7-чи гол. 21 секунда. Сахедов хет-трик.